адамзатка үлгү болот деген сөз. Бул дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде ааламдан берилет, нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли адамзатты кайыптан жол таап берет депчи. Анан ошо жан дүйнөсү жарды Нарматов айтып атпайбы? Бул теңирчилер нурдан жаралган депчи. Адам ата өзү топурактан жаралып атса дейт. Анан адам атаны Кудай ошондой жараткан дейт да, анын ишениминде. Мен чөнтөгүмдө Нурнама деген китеп жүрөт. Ал дин китеби. Анда мынтип берип атат. Алла Таала жеренени да нурдан жараткан дейт. Эми жерене нурдан жаралса, жерене топо болсо, көрдүңүзбү эми? Ошентип сын койбо. Мен айттым го, ушул могу жер жашоо болсо, эмне деген биология боюнча, мисалы биология боюнча, зоология боюнча, жаныбарлар дүйнөсү, өсүмдүктөр дүйнөсү, эмне деген биз мээбиз жетпеген, иликтей албаган жер жашоосунда көрүнө нерсеге мээбиз жетпейт. Чексиз ааламга сын койгонго болбойт. Керек болсо өзүңдүн жашоого жаралуу максатыңды билбей атып, анан ааламга эч качан сын койбоңуздар. Ааламга сын койгонуң сен ататек арбайыңа, жаратуучуңа сын койгонуң болот. Баягы Кенедей ол өз оокатын билиш керек да, улуу кишиге сын койгонго болбойт да. Улуу кишинин сен жашоосун жашап көргөн жоксуң да, чоң атаң 80-ге чыкты. Сен 8 жашарсың. Сенден 10 эсе көп дүйнөнү көрдү, жашоону көрдү, ысык суукту көрдү, башынан көптү өткөрдү, көптү укту. Ошо сыяктуу жерде туруп биз ааламга сын койгонго болбойт. Мына урматтуу улуу журтум, өткөн эфирде 2 тема эскерип өттүм эле. Ошону бир аз кайталап өтүп, эске салып, анан улап сүйлөйлү. Бул доордун өзгөчөлүгү эмне болуп атат дегенде, адам жаралгандан бери көп кылымдарды, көп доорлорду, мезгилдерди, Байгедей деген мезгилди басып өттү. Манас доорун басып өттү. Эми 1000 деген кылымдарды басып өттү. 100 жылдарды басып өттү адам. Ошентип отуруп бул кылымдын айырмачылыгы, бул доордун айырмачылыгы көп жылдык ошо эмгектин, тажрыйбанын негизинде адамдын гени себеби жетилди болуп атат. Бош жаткан кара куш мээси иштеп, анан ошо ааламдын ордун аткарат. Бул доордун өзгөчөлүгү ошол болот. Бул илимдин, доордун, мезгилдин талабы. Ааламдын арбайбы, аалам, Кудайбы, ошонун ордун адам аткарыш керек болуп атат. Тетирсинче бая сыйынып, тиленип, асмандан күтүп эмес, өз жоопкерчилигин мойнуна алып, менин жаным ааламдан келген, бул чындык. Ааламга кетет, бул чындык. Жан болгон үчүн тан жаралды. Тан, тело, бул дүйнөдө исполнитель, жандын деп чынык ишин кылып, көктүн, Кудайдын, арбайдын ролун аткарчу мезгил келди. Айырмачылык ушунда болуп атат. Ошондуктан ушуга салыштырмалуу айтып атабыз.